шаарынын мэриясы. Бүгүн кала мэриясында өткөн кезектеги коллегиялык жыйында Жалал Абад шаарынын 2019 жылдын 9 айындагы социалдык экономикалык, жергиликтүү өнөр жай жана курулуш тармактарындагы аткарылган жумуштардын жыйынтыгы чыгарылды. Аны шаардын биринчи вице-мэры Майрамбек Адылбеков жетектеп, каланын бир катар тармактарында өсүү бар экенин айтты. Бирок ошол эле учурда орун алып жаткан кемчиликтерди да баса белгиледи. Алсак шаарда өткөн жылга салыштырмалуу төрөт мезгилинде эне жана балдардын өлүмүнүн саны өскөнү, артурдуу жугуштуу оорулардын көбөйүүсү жана бул жылга белгиленген айрым курулуштардын мөөнөтүнүн кечеңдөөсү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Бул багытта тийиштүү тармактардын жетекчилери тарабынан кетирилген кемчиликтердин келип чыгуу себептери айтылды. Жалал Абад шаары үчүн приоритеттүү тармак бул өнөр жай болуп эсептелет. 2019 жылдын январь жана сентябрь айларында шаар боюнча өндүрүлгөн өнөр жай продукцияларынын физикалык көлөмүнүн индекси 103,9%. Ал эми өсүү темпи 96,3%ди түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 23 өнөр жай ишканалары тарабынан 156,3 миллион сомдук продукция көп өндүрүлгөн. Аны менен катар шаардын көрсөткүчүн артка таткан өндүрүштүк мекемелердин да аты аталды. Мамлекеттик салык кызматынын Жалал Абад шаары боюнча башкармалыгына 9 ай ичинде салык жана салыктык эмес төлөмдөр боюнча жеткирилген план тапшырма 584,7 миллион сом болсо, анын аткарылышы 596,2 миллион сомду түзгөн. Бул көрсөткүч 2018 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 49 миллион сомго көп жыйналып, өсүү ыргагы 119,3%ди түздү. Коллегиялык жыйында 2019 жылга пландалып, курулуш тармагында аткарылган жумуштар боюнча маалыматтар берилди. Аны менен катар билим берүү тармагынын ишмердүүлүгү, андагы маселелер, каланын кышка карата даярдыгы, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасы тарабынан аткарылган жумуштар айтылды. Жыйындын соңунда бир катар тармактарда кетирилген кемчиликтер эске алынып, тийиштүү жетекчилерге эскертүүлөр берилип, айрымдарына сөгүш жарыяланды. Ага улай жыл жыйынтыгы чыкканга чейин орун алган маселелерди жоюу милдеттендирилди. Коммуналдык тармакта да мынакей жыл башында пландаштырылган иштердин айрымдары белгилүү бир себептердин негизинде мөөнөтүндө бүтпөй калган. Ошону менен бирге бир топ кемчиликтерибиз бар. Бул жерде коллегияда талкууладык. Бир нече шаардагы муниципалдык мекеме ишканаларынын жетекчилери эскертүүдөн баштап сөгүшкө чейин алышты. Ал эми мына саламаттык сактоо, билим берүү тармагындагы айрым жетекчилерди өздөрүнүн жетекчиликтерине тартып чара көрүүнү сунуштадык.